Бүгүн Бишкекте Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмөсү ачылды. Иш-чара Борбордук эски аянтта уюштурулуп, 20 мамлекеттин заводдорунун техникалары дыйкан фермерлердин алдына коюлду. Иш-чарага кабарчыбыз да катышып келген. Быйылкы эл аралык иш-чарага 20 өлкөдөн 32 ишкана заводдордун өкүлдөрү келген. Алардын арасында дүйнөгө белгилүү Класс, Лемкен, John Deere, Grimme, Amazone, Россельмаш, МТЗ, Гомсельмаш, Клевер жана башка брендтердин шаймандары, минералдык жер семирткичтер, биотехнология, өсүмдүктөрдү химиялык жана биологиялык жактан коргоочу заттар, ветеринардык дарылар жана мал чарбасына керектүү каражаттар, ошондой эле айыл чарбасындагы жаңы технологиялардын үлгүлөрү көрсөтүлүүдө. Бул Жапон трактору. Бир эле убакта чөптү чаап майдалап чогултат. Көрүнүшү кичине болгону менен 30 аттын күчүндөй күчкө ээ. 2 жылдан бери жарманкеге катышууда. Келгендерди чакан, бирок бир эле учурда көп жумуш аткара алгандыгы кызыктырды. Баалары боюнча сүйлөшүүлөрдөн кийин кабар беребиз. Негизи сапаты жогору, бардык эле Жапон техникасы сыяктуу. Айыл жана суу чарба министрлиги Орусиянын Россельмаш ишканасы менен биргеликте ушуну менен 4-чү ирет жарманке уюштурууда. Максаты кыргызстандык дыйкан фермерлерге айыл чарба техникаларынын жаңы мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп сатып алуусуна шарт түзүү. Кыргызстандын бардык региондорунан өкүлдөр келген, айыл өкмөттүн башчылары бар, райондук мамлекеттик администрациянын башчылары, областтын губернаторлору, фермерлер, дыйкандар. Бир эле пример, азыркечө жанагы зыянкечтерге себилүүчү атайын аппарат алынып келинген Польшадан. Ошону уже бүгүнкү күндө бир топ дыйкан фермерлер уже сатып алып атышат. Жакынкы жылдары дүйнө калкынын саны 9 миллиардка жетет. Адам саны көбөйгөн сайын азык-түлүк тартыштыгы пайда болот эмеспи? Бирок кыргызстандыктарды кооптонто турган маселе жок. Болгону жерди туура иштетип, мол түшүм алуу үчүн жаңы техника менен технологияны пайдалануусу зарыл, деди Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү бул эң негизги биздин багыттардын бири. Сиздер жакшы билесиздер. 4 жылдан бери мен Кыргызстан боюнча МТС демилгени көтөрүп, МТС түзүүнү 15 МТС түзүп келдик. Ошонун негизинде, урматтуу дыйкандар, мамлекеттин деңгээлинде, өкмөттүн буйругунун негизинде Кыргызстан боюнча ар бир айыл өкмөт МТС түзгөнгө уруксат берилди. Мына мамлекеттин деңгээлинде эртең 28 майда Сокулук районунда Жаңпакты айыл өкмөтүнө биринчи МТС ачылып атат. Сиздер бүгүнкү күндө айыл банкта турган акчаны лизинг аркылуу ушул техниканы алып иштеткиле. Эртең бу инфляция болуп, эртең сом менен алсаңар, эртең акча эч кандай болбой калат. А сиздер бирок МТС түзүп, техника алып, жериңерди иштетип, өзүңөрдүн үй-бүлөңөрдү киришелүү болот деп эсептейм, урматтуугандар. Чоң деңгээлде уюштурулган эл аралык айыл чарба көргөзмөсү дагы 2 күнгө уланат. Дыйкан фермерлер бул аралыкта техникалар менен таанышып, сатып алууга келишим түзсө болот. Курулай Сулманкулова, Нурлан Мамытов, Сентябрь.